Göçe geldi, bugün уже bir zaman boşalttı. Өз ишине шалаакы, жамаат ичинде иш белги кадрларды кодулаган адамдын жетекчи болушуна каршыбыз. Мындай талап менен Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын айрым кызматкерлери Айбек Койчумановдун Нарын облустук бириктирилген ооруканасына директор болуп кайра келишине каршылыгын билдирип маалымат жыйынын өткөрүштү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери Аман Идирисов каршы болуп жаткандыгынын себебин түшүндүрдү. Коронавирустун өсүп кетишине түздөн түз тиешелүү өзүнүн тиги кайдыгерлик шалаакылык мамилесин көргөзүп, ушул коронавирустун өрчүп кетишине жол берип, жанагындай жабыр тартууга жол берген. Контор, администрация бүт ооруп жатышты, камалып жатышты. Ошого жол берген. Ошого тиги жана медиктерди коргоочу кийимдерди өз убагында даярдабаган үчүн мондай обычный эле медицинский халат, обычный медицинский маска менен жанагы кызыл ашакка кирген врачтар болду биринчи мезгилдерде. Нарын облустук ооруканасында 2 жыл жетекчилик кызматты аркалаган Айбек Койчуманов өзү иштен мыйзамсыз алындым деп сотко кайрылып, андан жеңип ордуна келген. Бул убакыт аралыгында ооруканада мыйзамсыз иштен бошотуу, кызматтык чара көрүүгө байланышкан бир катар кысымдар орун алганын кесиптештери билдиришти. Операция жасаганда 50% операциясы брак. 2 жолу 3 жолу операция болот. 2 жылда bir 6-7 операция жасады, ошонун 2-3 повторный операция менен чыкты. Бирөө 3 жол операция болду, бирөө 2 жол операция болду, бирөө необоснованный операция болду. Хирургиянын ишин оңдош үчүн дейт. Оңдош үчүн хирургиянын ишин оңдош үчүн өт жолдоруна жасалуучу операциянын менин колум жок. Операция жасабасын дейт. Эгерде мен бул кишинин приказын аткарсам, анда больной каза болот. Осложнение болот. То есть түнчүндө келет, дем алыш күнү келет, а киши жок болуп калса кол коюлат, кимге кол койдурушум керек? Аны күтсөм ооруга жаман. Жок, өзүм келип оорунун кызыкчылыгы деп операция жасасам, анда мен выговор алып бошошум керек. Поэтому бул ушундай бир дурацкий немелерди берет да. Приказдарды чыгарат. Бул талаштуу окуя боюнча Айбек Койчумановдун өзүнө кайрылганыбызда жогоруда айтылган маалыматтар боюнча бир нече ирет укук коргоо органдары тарабынан текшерүүлөр жүрүп, дээрлик бардыгынан өзүнүн ак экендигин аныктагандыгын айтты. Ушу 2 жылдан бери эле айтылып атат. Прокуратурага да жазган, Финполицияга да жазган, СМБга да жазган. Алар эчтекени тапкан жок. Эч кандай коррупция жок, эчтеке, бул жөнүндө ушак. Көрө албастык. Иштеген кишини иштетпей эле жүрүшөт. Ал эми наразы болгон тарап түйүндүү маселе боюнча өкмөт башчы Садыр Жапаровго кайрылып, ооруканада акыркы учурда жетекчи болуп келген Чыңгыз Нарымбековду ордуна калтырууну суранып кайрылышууда. Өзгөчө омуртка бел оорулары боюнча адис. Анан келди, жаш бала экен, баарыбыз тосуп алдык, жакшынакай иштеп атат. Операциясын жасап атат. Эми бизге действительно жалаң эле жетекчи эмес, ал ошол жакшы адис болсо дагы эл үчүн жакшы да. Азыр эми коллектив действительно удургуп турушат. Программасы жакшы экен, ушу элимди кыйнап кыстап тет жака жеткиртпей, өзүм операция жасайт элем деген эң чоң план менен келип иштеп аткан бала. Жаштар келип монтип иштеп аткан баланы кайра кодулап туруп, Айбек колап чыкканга эч кандай акысы жок. Белгилей кетсек, облустук оорукананын директору Айбек Койчуманов ковид илдетинин эбегейсиз жайылышына жана бул илдеттен медицина кызматкерлеринин жабыр тартышына жол берген деп Саламаттыкты сактоо министрлигинин чечими менен иштен алынып, ордуна Чыңгыз Нарымбеков дайындалган болчу. Нурзада Мукашева, Нурзабыл Меджинов, жаңылыктар.